Калпак тигүү менен алектенген Ишембиби Аламанова улуттук баш кийимге өзгөчө аздык менен мамиле кылат. Буйрутма берген кишинин жаш курагына, дүйнө таанымына карап, жарашыктуу кылып тигип берүүгө аракеттенет. Таза кийизден даярдалган калпакка кардар да көп келет дейт ал. Жыл өткөн сайын кардарлардын суроо талабы өзгөрүп, ага жараша баш кийимдин формасы да өзгөрүүгө дуушар болгон дейт ал. Мурун калпак өзү негизинен жапсыраак эле болгон. Кийин анан бийиктеп кеткен аябай калпактарыбыз. Азыр кайрадан ушу жапсыраак калпактарды көбүрөөк сурап атышат. Бул жапсыз калпак кийгенге аябай жакшы болот экен да, кийгенде өздөрүнө ылайык болуп калат экен. Биз ошолордун өздөрүнө ылайык кылып жасап бергенге аракеттенебиз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта турган калпактар өңүнө жана түсүнө болуп ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, бул калпакты алсак, кызыл жана жашыл калпактар жаш балдар 1 жаштан жогору балдар кийүүгө болот. Ал эми 5 жаштан жогорку балдар ушул эле ак, бирок чекелери көк, кызыл, жашыл болгон калпактарды кийүүгө болот. Ал эми мырза калпактар деген бар. Бул болсо мырза калпак баардык жагы ак менен тигилген. Буну жаңы үйлөнүп жаткан мырзалар кийгенге болот. Ал эми бул жактагы калпактарды болсо 30 жаштан өткөн байкелер кийүүгө болот. Ошондой эле улуу мундагы адамдар ушу чекеси, кыюусу кара болгон калпактарды кийишет. Ошондой эле бул жакта мындай калпактар бар. Буну көбүнчө бизде спорт чеберлери кийип жүрүшөт. Андан тышкары бакай калпак бар. Аны болсо 70тен өткөн улуу мундагы чоң аталарыбыз кийишет. Кыргызстанда кечетин тарта ак калпак күнү белгиленип жатат. Кечээ Борбор каланын Ала Тоо аянтында майрамга карата улуттук кийимдердин жарманкеси уюштурулган. Ал иш-чарага кол өнөрчүлүк менен алектенген үй бүлөсүн ээрчитип, Муратбек Гүлбаев да келген. Жарманкеге өзү тигип келген калпактарды ала келип, баш кийимди кийип жүрүүнүн жоопкерчилиги жана маанисин жаштарга түшүндүрүп берди. Калпактын сапатына дагы ушунчалык көңүл буруулар мына күндөн күнгө абдан кызыгуулар болуп атат. Анткени жанагы арзан синтетика, синтофон калпактарды биз кийбешибиз керек. Алардан айрылышыбыз керек. Биз кыргыздын баалуулугун, кыргыздын нукура жүндөн жасалган эң алдыңкы сапаттагы калпактарды кийип жүрүшүбүз керек. Легендарлуу парламенттин депутаты, Улуттук кийимдер академиясынын академиги Жамин Акималиев да бул майрамга өзгөчө маани берет. Ал чет өлкөгө барганда жергиликтүү калк дал ушул өзгөчө баш кийимге көңүл буруп, кызыкканын байкаган. Бирок башка улуттарды таңыркаткан ак калпакты айрым учурда өзүбүз барктай албай жатканыбызга Жамин Акималиевдин зейни кейийт. Ак калпакты сыйлап, анан аны урматтайбыз керек. Мына кээде болбогон кишилерге барат, тапшырып белек кылып беришет. Кээ бирлерде мен мончонун жакшы көрүп барсам, ушуга чейин мончо кийип келген кишилер бар. Мен урушуп баштан алып таштайм ушундай болсо. Ак калпак ыйык нерсе. Ошон үчүн бул ак калпакты сыйлап, жалпы улуттун салттарын ала жүрсөк, мына ошондо гана биз кыргыз улуты болуп дүйнөгө таанылабыз. Кыргыз эли эзелтеден баш кийимди жерге койбой, өзгөчө маани берип келген. Бирок соңку жылдары баш кийимге сый-урмат менен мамиле кылуу керектигин түшүнбөгөн жаштар көбөйүп бараткандай. 2018-жылы иттердин көргөзмөсүндө иш-чаранын катышуучусу жаныбарын ак калпак кийгизип чыкса, айрымдар дасторкондогу тамак-ашка ак калпак кийгизип койгон. Мындай көрүнүштөр коомчулукта ыксыз жорук катары бааланып, нааразычылыктарды жараткан эле. Айрым улутташтар бартын билбеген ак калпакты алгачкы учкуч Юрий Гагарин жана кытайлык актер Джеки Чан аздектеп кийип сүрөткө түшкөн. Нуржан Султанбекова, Аскар Шаршеналиев, 7 канал, Бишкек.